мультфильмі 28 миллион 200 сом. Басынан қой ең тура қылыпсыңар да? 17.730. Бұл тарық қойдан қалады да, тарық болып қалады. Басын уғалып, асыл тұқым арғымақ екен деп ойлап кеттіңіз бе? Мен да кешенеп жібербесін деп қармалап та көрдім. Екі жиғачат бажыдан өткен расми документтерде ары бері 14.000 евродан деп көрсетілген. Бирок бұл музейге қойылчу экспонат емес, болғаны ат жабдықтарын көрсету үшін қызмат қылмақ. Есіңізде болса, бұға чейін музейде көңір түстегі екі ат қолданылчу. Салыштырып көріңіз, қырғыз арғымағына қайсынысы көбірек оқшаш екен. Ел шындықты білсең. Başlatları koyduk. Ya manken atarı görüşürüz. Safar üniversitesi da 17.000 euro da. 17 milyon aşırı rahat. Bir atma. Basından koy ең тура қылыпсыңар да? 17.730. Бұл тарық қойдан қалады да, тарық болып қалады. Кейінгі бұл шуны көріп тұрып айтады да, ұялады да, шындайды жасағандачы. Ұялады да. Burada жазалған реставрация қылынды. Erkektің жана аялдың ерлері берді бұл жерге. Bunu şunu жасап қойса болады. 17.000 euro емес пе? 100 000 сом тегерегінде реставрация жасалды. Жалпы материалмен қосқанда. Өзінде екен ғой, өзінде. Саламатсыздар бе? Кутман күнүңүздөр менен кадырман меймандар. Жалпы кыргыз журту күткөн салтанаттуу иш-чарада жолугуп отурабыз. Кыргыз улуттук тарых музейинин салтанаттуу ачылыш аземине кош келипсиздер. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Здравствуйте, дорогие гости. Мы с огромным воодушевлением и волнением приветствуем вас на торжественном открытии Кыргызского национального исторического музея. Сөз Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар иштери министри Жаманкулов Азамат Капаровичке берилет. Позвольте предоставить слово министру культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Жаманкулову Азамату Капаровичу. Урматтуу мекендештер, кадырлуу коноктор. Бүгүн Кыргызстаныбызда өзгөчө күн. Кыргыз улуттук музейибиз өз каалгаларын эшигин бардык мекендештерге, конокторго ачканы турат. Өткөндү билбей туруп келечекке умтулуунун өзү бекер кеп. Тарыхты талдап, билип, анализдеп, келечек муунга хизметтеп берүү ар бирибиздин милдетибиз жана вазыйпабыз. Рим окумуштуусу Цицерон тарых бул өткөндүн көөсү, эскинин элеси, жашоонун сабагы деген экен. Ошону эске алсак, бүгүнкү турган мекемебиз Кыргызстан үчүн, мамлекетибиз үчүн терең мааниге экенин белгилегим келет. Музей илими Кыргызстанда 1925 жылы башталган, негизделген. 27 жылы биринчи жолу экспозиция уюштурулган. 1933 жылы Чөлкөмдү таануу музейи деп Улуттук илимдер академиясына берилген. 1954 жылы мамлекеттик тарых музейи деп негизделип, 2018 жылы улуттук деген статус берилип, бүгүнкү күнгө чейин ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатат. Улуттун сыймыгы болгон тарых музейибиз учурунда Орто Азиянын эң чоң тарых музейлеринин бири болгон. Ичинде жайгашкан көлөмдүү коллекция, артефакттар буга далил боло алат. Кыргызстандын, кыргыз элинин жана ушул чөлкөмдө жашаган элдердин
байыркы тарыхынан баштап бүгүнкү күнгө чейинки доорун барактап берүүгө бардык мүмкүнчүлүгү бар. Өзгөчө этнографияга, археологияга арналган буюмдарды бүгүнкү күндө дүйнө жүзүнүн тарыхчылары, изилдөөчүлөрүнүн назарында турат. Музей илим мекемеси катары сөзсүз түрдө өзүнүн коомунун түзүлүшүн чагылдырыш керек эле. 1991 жылга чейин музейде көбүнесе совет доорунун буюмдары, артефакттары ээлик кылып келди. 1991 жылдан баштап эгемен кыргыз мамлекетинин тарыхын чагылдыруу биринчи алгачкы аракеттери жүргөн. 1995 жылы кыргыз элинин байыркы доордон баштап бүгүнкү күнгө чейин 20-чы кылымга чейинки тарыхы деген атайын экспозиция уюштурулуп, мына бүгүнкү азыркы жаңыланган музейдин негизги тамыры ошол экспозициядан түптөлдү. Музей жаңыланды. Бүгүнкү күндө кыргыз баалуулуктарын, кыргыз каада салтын, кыргыз этнографиясын, кыргыз эгемен тарыхын көрсөтүүгө бардык мүмкүнчүлүгүбүз бар. Алардын бардыгын жаңы технологиялар менен коштолду. Музей жаңыланууга эки этап менен жүрдү. Биринчиси тышкы жагы жана ички концепциясы болду. Мен тышкы жагын жаңылоого салымын кошкон Түркия мамлекетине жана ТИКА уюмуна өзүмдүн атынан жана кыргыз мамлекетинин өкмөтүнүн атынан ыраазычылык билдирип кетем. Ички концепциясын бүткөндөн кийин саясий экономикалык ар кандай себептерден өзүңүздөр билесиздер ачылбай келди. Бирок бүгүн улуттун жүзү болгон тарых музейин ачууга даярбыз. Мындан ары музейдин үстүнөн дагы көптөгөн иштер жүргүзүлөт. Тарых дагы изилденет, анализделет, жаңы артефакттар, жаңы этнографиялык буюмдар табылат. Ошонун бардыгы менен музейди жаңылап беребиз. Мен ойлойм, бүгүнкү музейдин көрүүдөн көкүрөгүңүздөргө көөнөрбөс бир азык болуп, жаңы сезимдер менен кетесиздер го деген. Бүгүнкү иш-чараны расмий түрдө ачык деп жарыялайм. Жана мындан ары салт катары айттык, улуттук гимнди улут өзү ырдасын деп. Өсүштүн, улуттун келечегинин борбор боло турган улуттук тарых музейибиздин ачылышын термени чечүү ырыгы менен баштаганы турабыз. Келиңиздер. Буга чейин бул музей 1984 жылы Ленин музейинин филиалы болуп салынгандыктан негизинен көргөзмөбүз ошо Ленин өмүр жолуна арналып, анан Кыргызстан тарыхынын археология менен этнография гана бөлүмү көрсөтүлүп келчи. Толук реконструкциядан өткөндөн кийин биз ушул структурасын жана мазмунун жакшыртуу боюнча окумуштуулар менен бирдикте музей иш алып барды. Эми биз бүгүнкү күндө Кыргызстандын жана кыргыздардын тарыхын байыркы доордон бүгүнкү 21-кылымга чейинки, эгемендүүлүккө чейинки тарыхын толук көрө алабыз. Анан жаңы бир өзгөчөлүктөрү атайын мастер-класс өтүүчү, балдарга бир нерсени жасап үйрөтүүчү атайын бокстарыбыз, бөлмөлөр түзүлдү. Тарыхый жерлердин топографиялык моделдери так өзүндөй кылып жазалып берилди.
атайын байыркы көрсөтүүлөрдүн макеттери булар ошол көргөзмөнү андан дагы адамдарга жеткиликтүү бериш үчүн чыгарылды. Медиа станциялар берилди. Ошо медиа станция менен бул жерден көрө албаган кээ бир маалыматтарын ошо медиа станциянын ичиндеги документалдык фото сүрөт түрүндөгү булактардан дагы үйрөнүп билип алышса болот. Мисалы улуттук боштондук көтөрүлүш деген темада биз бир топ материалдар батыра албай калсак, ошол материалдарды документ түрүндө, фото сүрөт түрүндө ошо медиа станциянын ичине киргизебиз. Кээ бирлерин текст түрүндө. Аны ошол жерде жерден көрүп, окуп биле алышат. Бул жаңы өзгөрүүнүн өзгөчөлүгү дагы биздин башкы тексттерибиз, түшүндүрмө тексттерибиз, ошондой эле этикетаждарыбыз бул 3 тилде берилди. Кыргыз, орус, англис тилинде. Бул биздин Кыргызстандык жарандар гана эмес, чет өлкөлүк меймандар дагы ушу кыргыз тарыхы менен өз тилдеринде тааныша алса болот. Тарых музейинде жалпы 100% реконструкция жүрдү. Анын жабдуулары 100% алмаштырылды. Ал эми биздин фонддогу бир 70% жаңы экспонаттар чыгарылды фонддон. Биздин бир өзгөчөлүгүбүз, тарых музейинин өзгөчөлүгү, башка дүйнө музейлеринин көпчүлүгүнөн айырмаланып, бизде түп нускалары коюлат. Мисалы башка музейлерге барсаңыз, так өзүндөй жасалган муляждары, репликалары, көчүрмөлөрү берилет. Сиз ошол буюмдун өзүн көрө албайсыз. Тарых музейинен биз ата бабалар колдонуп, урунуп келген ар бир буюмдун өзүн көрүп, окуп биле алсаңыздар болот. Бизде ошо атайын өзүңүздөр көрүп атасыздар, LED экрандар, медиа станциялар, кинозалыбызда да атайын аппаратуралар менен ошол биздин бир мезгилдеги тарых окуяларды баяндаган көрсөтүүлөр ошол мультимедиалык негизде берилип атат. Себеби биз кээ бир окуяларды кеңири бере албай калабыз да, себеби биздин аянтыбыз деле ошону берүүгө мүмкүн эмес. Ошондуктан биз бул туруктуу көргөзмөдөн тышкары тематикалык да көргөзмөлөрдү ачып турабыз. Бул абдан жакшы нерсе, бул мультимедиалык. Себеби биз кээ бир фильмдерди жаштарга көрсөтүп беришибиз керек. Кээ бир тарыхый окуяларды, тарыхый сүрөттөрдү ошого колдонуу мүмкүнчүлүгүн жеңилдетет да бул.